Амансыздарбы, урматтуу мекендештер? Мен Нарматова Самара. Бүгүн сиздерден келген суроолорго жооп берип кетейин. Кыргызстандын жаранына ставка бийик болот. Россиянын жарандыгы менен алсак арзан болобу деген суроолор көп келиптир. Ал эми азыркы күндө 2 бөлмөлүү квартираны Москва шаарынан канчага алсам болот? Ипотеканын жолдору кандай? Кантип алам? Эмнеден башташым керек? Деген суроолор дагы аябай көп келиптир. Ал эми кээ бир мекендешибиз бул просто реклама. 20 жыл кул болуп каласыңар. Булар алдайт деген айтылган сын пикирлерге бүгүн толук жооп берип кетем. Кыргызстандын жарандыгына же болбосо Россиянын жараны болсоңуз, эгер даяр вторичкадан үй ала турган болсоңуз, кирип эле жашай турган, анда ставкасы экөөнө тең бирдей. Болгону Россиянын жарандарына дагы семейный ипотека деген льгота бар. Ошондуктан алар 6%тен алганга дагы мүмкүнчүлүгү бар. Ошол эле учурда айта кетчү нерсе бар. Эгерде сиз семейный ипотека менен ала турган болсоңуз, Россиянын жараны болушуңуз шарт, 6%тен ала аласыз. Андан сырткары баштапкы төлөмү 20% сөзсүз болуш керек. Эгер сизде 20% жок боло турган болсо, анда семейный ипотека алышыңыз мүмкүн. Бир нече застройщиктер берет, баштапкы төлөмү жок, бирок сиз өзүңүз каалаган ыңгайлуу жерден үй алышыңыз өтө кыйын. Бир чекеден алышыңыз мүмкүн. Эгерде сиз Москвада же болбосо Екатеринбургда, центр жерде жашап жүрүп, балдарыңыз ушул жерде окуп, ишиңиз ушул жерде болсо, анда сизге кыйынчылыктар сөзсүз болот. Себеби ал жакта жашаганга көчүп барышыңыз керек. Ал жак пока баардык нерселер развивать эткенге чейин ошол жакта чыдап жашашыңыз керек деген сыяктуу. Өзүнө жараша ар бир нерсени ойлонуп, бир нерсе жасаардан мурун сөзсүз түрдө ойлоносуз. Кайсыл жерде жайгашкан турак жай сизге ыңгайлуу болобу, сизге кандайдыр бир пайдасы болобу, ошого карап анан алсаңыздар болот. Экинчи момент бул, эгерде сиз вторичкадан үй ала турган болсоңуз, өзүңүз тандайсыз, сизге жумушуңузга жакынбы, же болбосо балдарыңыздын мектебине, садигине ыңгайлуу болсо, анда сизге пайдасы аябай чоң болот деп ишенем. Бүгүнкү күндө ставка Росбанктыкы 17,08% болуп атат. Ал эми первоначаловый взнос 30% беришиңиздер керек. Былтыры буга чейинки жылдарда первоначаловый взнос 20% болгондугуна байланыштуу биз көп кардарыбызга баштапкы төлөмү жок үй алып берген кардарларыбыз аябай көп. Ал эми быйылкы жылы былтыркыга салыштырмалуу бир аз кыйынчылыктар болот. Себеби биринчиден ставка бийигирээк болуп атат, экинчиден первоначаловый взнос 30% болуп атат. Эч кимди үй алгыла, бүгүн келип алгыла деп айткандан алысмын. Ар бир нерсенин өзүнүн убакты сааты бар, өзүнүн ыңгайлуу учурлары бар. Азыркы учурда ставка ушундай болгонуна карабай биздин мекендештерибиз үй алып атат. Эмне үчүн десеңиздер, үйдүн баалары башка жылдарга салыштырмалуу арзан болгондугуна байланыштуу. Азыр алсам 17%тен мисалы 1-2-3 айдан кийин ставка түшөт деген жакшы маалымат бар. Ставка түшкөндөн кийин заявление жазып, ставканы түшүрүп алса болот. Ал эми ставка түшкөндөн кийин үйлөрдүн баалары көтөрүлгөндө, алар эч кандай собственникке барып алып, үйдө мынчага түшүрүп бер, 3 ай мурун мынча үй турган деп айта албайт. Ошондуктан азыр ыңгайлуу деп алып атышат. Ошол эле учурда мисалы биздин мекендештер бар, квартирасы көп жыл, 5-6 жыл жашап, квартирасы сатылып калат мисалы. Ошондой учурда дагы көнүп калган үчүн, ошол жерде иштери бар, ошол жерде болгон үчүн ошол квартираны алып калалы деп биздин компанияга кайрылып алгандар дагы бар. Үй алам деген адам сөзсүз түрдө келет, толук маалымат алат офистен. Ал эми телефон аркылуу маалымат алгандар деле бар, бирок баягы көп адам менен иштешкен үчүн кээде просто зеригип жазгандар дагы, зеригип чалгандар дагы кездешет. Андыктан андайларды сразу эле уже билесиң, себеби көп маалымат берип, эл менен иштешкенден кийин баягы жөн эле мындай орунсуз суроолорго жооп бергиң келбейт кээ бир учурда. Андыктан ар бир мекендешибизге эгер үй алам деген планы болсо, биздин кеңсеге келип, толук түшүнүп, угуп,
сиз мынтпедиңиз эле, сиз айтпадыңыз эле дебей, угуп анан ошого карап аракет кылсаңыздар болот. Бул просто реклама деп аябай көп жазасыздар. Мен бул реклама деп деле айтпайт элем, себеби бул менин өзүмдүн жеке YouTube каналым. Өзүмдүн аткарган жумуштарымды, үй алып берген кардарларымдын видеосун жүктөгөнгө акым бар деп ойлойм. Ал эми чындыгында максатка өтө турган болсок, менин дагы силер катары бир аркага түрдүрүп бир нече жылдар мурунку күндөрүмү эстесем, компанияларга кайрылып үй алып бере алган эмес мага дагы бир кездерде. Биринчилерден болуп деп айтсам деле болот, себеби ошол учурда аябай үй алганга желаниям болуп, үй алгым келип Россиянын аймагынан, себеби балдар менен бир жерге регистрацияга туруу өтө кыйын болгон, бирөөдөн сурануу дагы өзүнчө бир кыйын болгон, себеби менин тааныштарымдын баардыгы ал кезде эч кимдин үйү жок болчу. Орустарга суранып, алар балдарды койсо аябай жаман экен деген бир ойлорун айтканда, чындыгында аябай бир ушул нерсеге, үйгө аябай муктаж болгондуктан баардык маалыматтарды издеп үй алууга аракет кылган. Кыйынчылыктар болгон, сөзсүз түрдө. Ал кыйынчылыктарга карабай биринчи кезекте 16,5 квадрат метр комната алгам. Себеби керек, демек алыш керек депчи. Ал эми балким экран артында карап отурган биздин дагы бир көптөгөн эже сиңдилерибизге жардамым тиет деген ойдо ушул видеолорду тартып, сиздерге бир аз түшүндүрүп берип кетем ар дайым эле. Ал эми силер 20 жылга кул болосуңар, 20 жыл төлөп Россиянын аймагында дегенге болсо, мындай жооп берип кетмек элем. Ар бир адамдын баягы айтат го, кимдир бирөөгө керек болсо, ал ошону жасай алат. Кимдир бирөөгө керек болбосо, ал адам толтура шылтоо табышы мүмкүн да. Мисалы, бул жерде болгону кимгедир бир үй керек болсо, кимгедир бир ушул үйгө муктаж болуп аткан болсо, же болбосо Россиянын аймагында өткөнкү видеомдо айтып кеткендей эч кандай бир результат кыла албадым, ушунча жыл иштедим, 5 жыл, 6 жыл акчам каяка кеткенин билбейм дегендер деле бар да. Мисалы, сөзсүз түрдө эле 3 бөлмөлүү, сөзсүз түрдө бирөөгө көрүнүш үчүн, же болбосо атайын чоң квартира алып, ремонту менен үйгө конок чакырыш үчүн эмес, өзүңүзгө төлөшүңүзгө ыңгайлуу, сизге ошол нерсе керек болуп атабы, демек алсаңыз болот. Мисалы, биздин компаниядан 800дөн ашык кардарлар үйлүү болгон. Алардын ичинен көбүн айта турган болсом, бир 80% биздин кардарларыбыз буга чейин квартира сыймайт этип, жоопкерчиликти кандайдыр бир сезип, мисалы, квартира сыймайт эткениңде ар айдын 10-унда, демек сен квартираны акчасын кечиктирбей которушуң керек. Бул деле ошол эле сыяктуу. Ар ай сайын сен ошол өзүңдүн үйүңө төлөйсүң. Бул биринчиден. Экинчиден, үй алгандан кийин үйдүн баалары күндөн күнгө кымбаттагандыгынан байланыштуу 1-2-3 жыл, жок дегенде 5 жыл төлөй турган болсоңуз, жок дегенде 2-3 миллион сиздин өзүңүзгө жөн эле пайда болот да. Мисалы, Москвада 2 бөлмөлүү квартира алсам канча турат? Канчага ала алам? Мисалы, метрого жакын жерлерде 2 бөлмөлүү квартиралар 10 миллиондон башталат. 5-7-8 минут аралыгында, 10 мүнөткө чейин деп айтайын. Ошол эле учурда кирпичный дом кымбатыраак болот, панельный дом арзаныраак болот. Андан сырткары этажына тоже зависит этет. Мисалы, 2-чү, 3-чү, 4-чү этаждар аябай кымбат болот. Ал эми уже акыркы же болбосо 1-чи этаждар арзаныраак болот. Ал эми мисалы, башка региондорду айта турган болсом, башка региондордо үйлөр арзаныраак. Мисалы, Екатеринбургда, Новосибирск шаарларында 2 бөлмөлүү квартираны 4 миллиондон башталат. 4 миллиондон 5 миллиондун аралыгында 2 бөлмөлүү үйлөрдө алсаңыздар болот. Биз Россиянын баардык аймагынан кызмат көрсөткөн үчүн анча-мынча видеолорубуз чыкса, биздин мекендештерибиз түшүнбөй калат экен. Бул кайсы шаардан алды бундай арзанга үй деп. Москвада 2 бөлмөлүү үйлөрдүн баасын сиздерге примерно айтып кеттим. Ал эми 1 бөлмөлүү квартиралар болсо 5 миллиондон башталат. 5 миллиондон 7 миллион, 8 миллионго чейин.
5 миллионго негизи табыш өтө кыйын, бирок анча мынча чыгып калат. 5 миллионго 26-27 квадрат метр, бирок ошол эле учурда метрого жакын, этажы жакшы, студия эмес, однокомнатный квартиралар дагы чыгат. Андыктан үй ала турган болсоңуз, ушул сценаларды карап аракет кылсаңыз болот. Эгер сиздин документиңиз баары так болсо, эч кандай микрозайм алып төлөбөй койгон болбосоңуз, анда демек сиз үй ала аласыз. Буну баарыбыз эле айтып келебиз, ар бир видеодо айтып келебиз. Бирок ошого карабай алдайсыңар, алдайт булар деп жазгандар дагы жок эмес. Алар же болбосо башка жакта алданган, же болбосо бирөөнүн алданганын уккандар, же болбосо өзүнүн биринчи болбой калган учурунда бизге ошондой сын пикир айткандар дагы бар. Ар бир адамдын өзүнүн түшүнүгүнө жараша, ар бир адамдын өзүнүн көз карашына жараша деп айтсам болот. Аларга эч кандай капаачылыгым жок. Аларга ден соолук каалаймын, себеби атайын убактысын бөлүп комментарий жазганга дагы өзүнчө бир убакыт да, мисалы. Андыктан айта кетчү нерсе, бул жерде мисалы кандай учурда, кандай моменттерде биздин мекендештер үй ала албай калат айтайынбы? Мисалы, ар бир эле агентствода 80% кардардын ыраазы кылып үй алып беришет. Ал эми 20% кардар үй ала албай калат. Документи так болбосо, түшүнүк такыр түшүндүрө албаган учурларыбыз да болот да. Сиздер ойлойсуздар, оңой эле келди, компанияга кайрылды, документтерин тапшырды, анан эле 1 ай 1,5 айда үйлүү болду деген. Андай кардарларыбыз көп. Бирок тилекке каршы арасында өзүнүн ситуациясына карабаган, сени укпаган, одобрение болгондон кийин толтура маалыматты ар кайсы жактан жыйнаган, туугандарына жакшы үй алгысы келип, ошондой прям ремонту менен ушундай бир түшүнүк бар да, мисалы мен үй алып үйүмө туугандарымы чакырсам, мен үй албашым керек дегендей да. Ошондой түшүнүк менен үй алууга келген кардарларыбыз дагы бар, мекендештер. Ойлобоңуздар, баардыгы оп-оңой деп. Ошолордун капризине чыдайбыз, түшүндүргөнгө ар дайым аракет кылабыз, бирок ошого карабастан баягы жылтыраган сонун үйлөр көздөрүнө көрүнүп, башка квадраты чоң, ремонту слабый үйлөр такыр, аларды көрсөтсөк настроениясы түшкөн кардарларыбыз дагы бар. Бирок ошол эле учурда сиз алып аткан үй сизге ыңгайлуу, сизге жашаганга первый время. Мен мына Москвада, мисалы башка шаарлардан деле кайрылып, мага эмнеге мындай үй жөнөтүп атасыңар? Мен мындай үй албайм деп чыгат. Бирок консультацияга келгенде, эгер сиздин баштапкы төлөмүңүз жок болсо, средний первый время өзүңөр азыр сынмайт этип жашап аткандай квартира аласыңар деп айтабыз, туугандар. Мен азыр мисалы Кыргызстандын жарандары, эми айтпайм баардыгы деп айткандан алысмын. Кээ бир мекендештерибиз аябай жаңы домдордо, шикарный ремонттор менен жашагандар бар, бирок 70-75% мекендештерибиз прям жакшы ремонту менен үйлөрдү кыргызстандыктарга ыздабайт этпейт. Өзүңүздөр аны мен айтпасам деле билесиздер. Анан үй алууга келгенде этажына карап, мисалы кайсыл этаждан, кандай үй алып атам, мага ушул местоположениясы жакшы дебей эле башка бир моменттерге өтүп кетебиз да, мисалы ушул ремонтуна көп көңүл бөлүп, ошол квадраты кичинекей 37-38 квадрат метр квартираны двухкомнатный эми элестетип көрүңүздөр, 4 балаңыз менен ошол 38 квадрат метрге көчүп бардыңыз. Булар бир кровать коюп алып, бир шкафты коюп жашай берет. Ал бизде деген кембагалды көчкөндө көр деп аябай нерселерибиз көп, каякта жашабайлы, квартира снимать этпейли. Ошондуктан ар бир нерсени өзүбүздүн ситуациябызга карап иш алып барсак, ал нерсе бат болот. Кантип биз кардарларды алдашыбыз мүмкүн? Баардыгы по факту. По факту бул мисалы сиз биринчи келип келишим түзөсүз. Эгер сизге одобрение чыкпай калса, биз сизди чакырып договорду бузабыз. Ал эми одобрение чыккандан кийин анан биз акчаны алабыз. Эгерде сиз үй албайм деп отказ кыла турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө ал сиздин каалооңуз менен болгондуктан акча кайтарылбайт деп ар бир консультацияда айтабыз. Ошон үчүн телефондон эмес, келип
жүзмө жүз жолугуп сүйлөшүп өзүңүздүн ситуацияңызды айтып үй алсаңыз эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Мисалы мага консультацияга аябай көп адам келет, мен сүйлөшкөндө эле уже почти билем, бул адамдар 1 айдын ичинде үй алып чыгып кетет же болбосо 2 айдын ичинде. Кээ бир кардарларды албаганга аракет кылам, себеби башында эле мага мындай, мен тигиндей деп толко баса белгилеп өзүнүн эле өзүм мен мындаймын деп айтканда, себеби былтыркы жылы ушундай 2 кардарыбыз болду. Аябай кыйын болду деп айттым. Баардык сотрудниктер чарчады, мен кошулуп чарчадым. Капризин аябай эле көтөрдүк. Быйыл андай клиенттерди албаганга, андай кардарларды албаганга аракет кылам. Сөзсүз түрдө андай кардарды алып, ал менен кошо жүдөгөндөн көрө, андан башка 2-3 кардар алып, алардын ишин ийгиликтүү өткөрүп берсек, бизге дагы негатив аз болот деген ишенимдемин.